Бекешев Достан Долобаевич, приступая к исполнению полномочий депутата Джурк Кенеша Кыргызской Республики, присягаю на верность Кыргызской Республике и клянусь соблюдать Конституцию и законы Кыргызской Республики, исполнять свои обязанности в интересах всего народа, защищать суверенитет и независимость кыргызского государства. Ана биз маегибизди баштай берели, саламатсызбы? Саламатчы. Мынакей Дастан мырза, алгач эле баягы өзүңүздүн балалыгыңыз жөнүндө айтып берсеңиз, баягы депутаттын балалыгы башкалардан эмнеси менен өзгөчө жана кызыктуу өткөн? Мен өзүм Бишкекте төрөлгөм. Менде биз 4 бир тууганбыз. Менде байкем бар, иним бар, карындашым бар да. Атам 1-класстан баштап мага жардам берген окуу жактан. Апам дагы көп эле мен менен убакытты өткөрүүчү, анткени мен же больницага жатам, же мындай ар кандай болгон да. 1 жаштан 6 жашта 2 жолу операция көзгө кылган, ошол убакта апам мен менен эле болгон. Ал постоянно кайгырып, кандай балам болот, эмне болот, кандай окуп алабы, окуп албайбы, келечекте эмне болот, ооба. 6 жашта атайын мектепке мен бардым. Ошол жерде 11-классты бүттүм. Атайын мектеп ал көзү көрбөгөн ушундай балдар окуйт да. Ошол мектепти мен окууну бүттүм. Кызыл аттестатты алган жокмун, анткени 9-класста кичине поведение жактан жакшы болгон жок, ошон үчүн мага кызыл аттестатты берген жок. Бирок университетке 3 университетке документтерди тапшырдым. Ал БГУ, КРСУ, улуттук университетке дагы. Тилегим именно мындай болчу да, КРСУ өтсөм деп ушундай тилегим болгон да. Эми Кудай берди, ошол университетке мен документтерди тапшырып, бирок өзүм мындай ишенбей, действительно окуп аламбы, окуп албаймбы ошол университетте. Ооба, ушундай болгон да убактар. Бирок жакшы мындай болду да, мен өттүм ошол университетке. Ошол университетте юридикалык факультетте окудум. Университетте кызыл диплом менен бүттүм, Ельцин стипендиат болдум. Анан университетти бүткөндө салык инспекция 1-Май районунда, Бишкек шаарында ошол жерде иштедим, юрист болуп. 1 жылдан кийин Министерство экономика кеттим. Ошол жерде жөн эле специалист болуп иштедим, анан бир отделди башкарып иштедим. Ар кандай ийгиликтер болгон ошол жумушта. Ошон үчүн мага мындай мени алар мындай баалап, мага мындай грамоталарды берген. Ошол убакта мен келгенде Молдокулов деген ушундай министр болгон да. Анан 2008-жылда Жапаров Акылбек келген. Акылбек Жапаров менен где-то 2 жыл, где-то 1,5 жыл иштедик. Анан ал 1-чи вице-премьер-министр болуп кеткен. И вот 2010-жылда шайлоо убагында мен ар кандай партиялар менен сүйлөшүп, как раз ошол жерде Акылбек Жапаров менен жолугуштум да. Ал айтат, ар намыс партия менен жүр, чогуу барайлы, гарантия мага берген, сен 10-орунда болосуң, бирок бизге добушту алып кел. Вот ушундай бизде сүйлөшүүлөр болгон. Мели дедим, анткени ар кандай партиялар алар акчаны сурап, менде каяктан, мен өзүм жөнөкөй үй бүлөдөн чыккам, бизде мындай эч качан миллиондон ушундай акча болгон жок. Кээ наоборот, мындай башка убакта жаман убактар болгон да, эми мектепте окуганда акча жок болуп, вообще мындай даже тамак жок болуп ушундай убактар болгон да. Кээ бир партиялар
бизге мынча акча керек, анткени көп кетет экен шайлоого. Бирок менде ушундай акча жок болгон. Ошон үчүн мен Жапаров менен сүйлөшүп, мындай чогуу Ар намыс партия менен бияка парламентке келдик. Кичинекей кезиңизде эле ошондой эле депутат болом деп ойлочуңуз беле? Ойлор ар кандай болчу да, кыйынчылыктар болгондо эми ойлоносуң да, кандай келечекте кандай болот, ошондой суроолор пайда болот. Бирок менде максат 10-класстан баштап ушундай максатты мен койдум, саясатка келиш керек деп. Саясатка келсем дагы ошону акчаны уурдабай, коррупцияны кылбай, элге мындай пайданы алып келип ушундай максат болгон да. Анан кыйынчылыктар болгондо действительно ойлойсуң, эми болбой ким билет, может жөн эле ал мындай тилеги катары калат го, ушундай ойлоносуң да. Бирок менин оюмча мындай жөн эле колду мындай түшүрбөй жүрүш керек да жашоодо. Кыйналган учуруңузда ушул депутаттыкка бекер келген экенм же ушулдан башка иш менен алектенсем болмок деген ойлор келди беле? 2011-жылда ошондой, конечно, болгон, бирок мага ошол түшүнүксүз болгон да, анткени мен биринчи жолу депутат болуп келгем. Менин оюмча ар бир киши бул жерге келип таза иштеш керек. Интриганы кылбай, эчтекени кылбай. Бирок эми мындай эски саясатчылар башка согушта ар кандай средстволор жакшы болот да. Кээде алдайсың, кээде лучше көп эле сүйлөбөй жөн эле кылыш керек. Сиздин ошо мүмкүнчүлүгүңүздөн пайдаланып кеткен адамдар болду беле? Кесиптештерим жактан болгон да ушундай убакыт. Бир эле ушундай случай болгон. Бирок азыр ушундай боло албайт, анткени менде уже хотя бы опыт бар. Депутат болгондон кийин сиздин мүнөзүңүз өзгөрдүбү? Башка адамдарга кылган мамилеңиз баягыдай. Бүгүн сен атты минесиң, эртең ат сени минет да. Ушундай да. Эми саясат бул убактылуу жумуш да. Бүгүн бар, эртең жок. Ошон үчүн жөн эле жүрүш керек. Жеке жашооңуздагы кандай ийгиликтерди айта аласыз? 1 жыл мурун менде кызым төрөлдү. Мен үчүн бул чоң ийгилик действительно. Анткени мындай да, бул азыр менин кызым мага абдан мындай, кандай десем, жакын, эрмектүү. Жубайыңыз менен кандайча таанышып калдыңыз эле? Ошону айтып берсеңиз бизге кызык да. Мен мындай да, бир благотворительный акцияны өткөрдүм. Мага кайрылганда бир жаран, анын баласы өзү где-то 8 жашта, 9 жашта ушундай. Ал мүмкүнчүлүгү чектелген бала да. Ошо мен компьютерди алып берейин деп социалдык тармакта ушундай жаздым да, ким акчаны бере алат ошого. Давайте чогуу ошого жардам берели деп ушуну жаздым да. Как раз бир кыз жазып атат да, мен өзүм компьютерди алып берем, бирок сиз жеткирип койгула ошол компьютерди деген да. Анан сурадым да, сен кайсы кызсың, эмне кылып атасың деп, саясатчыларга жакынсыңбы, ушундай сурадым да, сразу ушундай ойлор болду да. Анан бирок действительно анын даже саясатка вообще иши жок вообще. И ушундай таанышып жүрүп, анан Жолуктуңуздар. ооба, анан жолуктук, анан ушундай чечтик. Экөөбүз бирге бололу деп. Сунуш киргиздиңиз. Ооба. Не деди? Макул деген. Тез эле. Ооба, бизде действительно тез эле болгон. Ал Америкада окуган, психолог жактан, бирок аны бүтүргөн жок, анткени азыр азыр биздин кызыбызды багып атат. Ошол окуусун таштап келип калган турбайбы? Демек сиз бияка чыгырдыңыз да, Америкада окуп жүргөндө ошондо? Ооба. Ошону албетте таштаган ошол окууну азыр бул жерде, Кыргызстанда. Ал өзү кыргыз, Таластан болот өзү. Жубайымдын аты Кундуз, кызым болсо Алсуу.
Сизге сын айткан учурлар болобу? Кандай сын пикирлерди айтып калат? Өзүңүздүн ишиңизге, жубайыңыз кандай сындарды айтат? Жок, ошол боюнча жумушка вообще киришпейт ал, даже. Ал билет, что мен коррупция жактан мен жакын эмесмин. Анткени ушундай болсо бизде машина көп, үйлөр көп, коррупция жакындар алар ушундай жашайт да туурабы, а биздики ушундай жок. Жумушка киришпейт. Ошонусу жакшы да, действительно. Анткени мындай киришсе, анан көп эле ошол мындай конфликт чыгат, жаман сөздөр чыгат. Зачем? Келечек жөнүндө эмнелерди сүйлөшөсүздөр жубайыңыз менен? Келечек жөнүндө биз кандай жашайбыз, эмне эметебиз, келечекте кандай мен парламентке өтпөсөм эмне кылабыз, ошону эле сүйлөшөбүз. Эми парламентке өтпөсөм, мен өзүмчө мен жумушсуз калбайм да. Башым иштейт. Кудай берди, колум бутум иштеп атат. Хотя бы мен ойлойм, мен дагы депутат болбосом дагы хотя бы пайданы өлкөгө алып келем. Канча убактыңызды ошол социалдык тармактарда отуруп, же болбосо деги эле интернетке канча убактыңызды бөлөсүз? Мен ошону санаган жокмун, анткени мен прям отуруп көп убакытты кетирип ушундай жок. Просто Көрдө, үйдө 1 саат отурасың, 2 саат, ар кандай болот. Көп жумуштар болсо, көп эле отуруп каласың. Аз эле жумуш болсо, анда аз эле отуруп каласың. Мисалы, окуганда кандай окуат? Бизге азыр түшүнүксүз. Ооба, түшүнүксүз, анткени ал бат-баттан окуйт, тамгаларды где-то 1 минутада 300 тамганы окуйт. Ал абдан мындай тез окуган программада. Мисалы, менде Zebat деген программа бар, ал электрондук почтаны карайт. Мен электрондук почта мындай кирбейм да, атайын программа Zebat деген бар. Ошол жерде мындай кнопканы басып карайм. Электрондук почтага 10 кат түштү. Азыр карайбыз кайсы каттар. Башкы прокуратура мына жазып атат. Ваше обращение принято 07 февраля. Направлено для рассмотрения управления по противодействию коррупции дейт. Мен бүгүн башкы прокуратурага катты жөнөттүм. Мага бир жаран кайрылды да. Бизде Киев көчөсүндө Шапоков кесилишинде ошол жерде мыйзамсыз стройка бар да. Мыйзамсыз курулуштар болуп атат. Ошол жерде тротуарды алар басып алышып, тротуарды мындай этажды салып атат. Ошол жөнүндө мен жазсам, алар айтат, биз карап чыгабыз. Анан силерге жообун беребиз. Азыр мен көрүп атам, дагы бир тенденция бар да, жаман тенденция. Эмелер бар го, кыргызча билбейт экен кандай аларды дейт. Гей бар го, гейлер ошол боюнча абдан мындай катуу дискуссиялар болот да социалдык тармактарда. Тыюу сала албайсың, тыюу кереги жок. Бирок мен оюмча алар эшке чыкканда бири менен кучакташып башканда бул менин проблема болуп калат да. Анткени мен өзүм балага, кызыма айтыш керек да, бул туура эмес деп. Бул уже действительно бул менин проблема болуп калып атпайбы? Алар үйдө ошону кылса, же бир жерде кылса, бирок элдерге көргөзбөй, алардын укугу да, эмете берсин мейли ал. Мамлекет тарабынан кандай чара көрүлүш керек? Балким ошолорго мыйзам чыгарат. Жок, пропаганданы ушундай пропаганданы тыюу салыш керек да, ушундай пропагандаларга. Больше эчтеке кыла албайсың. Бул мындай да, алардын иши да. Алардын укугу. Сиз депутат болгондо баягы үйдөгүлөр кандай кубанычын айтып, мындай сизди куттукташып, ушундай болдубу? Албетте, алар апам, атам, алар абдан сүйүнүштү. Билбеген туугандар пайда болуп баштады да, алыс туугандар.
алыстағы туугандар бар. Ооба. Ар бир областтан уже туугандар болуп баштады да, хотя мен аларды билчү эмесмин, аларды вообще эч качан жолугушкан жокмун алар менен. Кандай сезимдер болду сизде ошолундай туугандар көбөйгөндө? Мен ошолго даяр болгом, анткени мен көп ушул боюнча китептерди окудум. Бир адамда көп мындай жакшылык болсо, даже не то что жакшылык, ийгиликтер болсо, көп эле адамдар мындай мага дагы мен кайсы мындай пайданы көрүп калам, ошол кишиден ушундай суроолор болуп калат да. Вот. Ошон үчүн мен ошого даяр болгом. Азыр ошол тууганмын дегендер азыр деле барбы? Тууган болуп жакындашып жүрөбү? Жок, азыр көбүнчө уже азыр алар түшүнүүдө мен аларга милдетти берген жокмун, аларды жумушка орношууга, анан должность берип ушундай мен аларга эч качан мындай сөз болгон жок. И ошон үчүн мен аларга айттым ачык эле, мен жардам бере албайм ушун. Ачык эле конкурс болсо, конкурска баргыла. Акча керек болсо, менде акча жок, мен бизнесмен эмесмин. Кээде чалып калышат, миллион сомду бер деп, $5000 каршыга берип турчу деп. Как будто менде мындай сейфте мындай көп акча жаткансып. Азыр деле көп болсо керек андай жардам сурагандар. Эми мен жарандарды түшүнөм, анткени алар действительно мындай, алардын все равно үмүттөр бар да. Алар ойлонушат, саясатчылар действительно алардын акчасы көп, же байланыштар башка бай кишилер менен байланыштар бар. Ошон үчүн аларды мен түшүнөм. Депутаттык ишмердүүлүгүңүзгө ийгиликтерим деп кайсы иштериңизди атай аласыз, айта аласыз? Биз салык кодекске көп мындай поправкаларды киргиздик. Ошол поправкалар азыр бюджетке акчаны берип атат. Мисалы, биз тамекиге акциз салыкты көтөрдүк. Ломбардка салыкты көтөрдүк, ошолорго азыр ошол эле акчадан действительно азыр милиция кызматкерлер мындай айлыкты алат да. Азыр биз көтөрүп атпайбызбы алардын айлыкты? Менин оюмча ошол как раз акчадан алар акчаны алат. Депутаттардыкы, судьялардын, министрдин, президенттин мындай жакшы айлык болсо, менин оюмча таза эле иштегенге шарттар бар. Менде азыр 50 000 сом терегинде ушундай айлык бар. Ошол мага пока, конечно, эми жетиштүү эч ким айта албайт. Эч качан акча көп болбойт. Эгер сиз депутат болбогондо эмне иш менен алектенип элеңиз? Менин оюмча ушундай эле министерстводо, мамлекеттик органдарда иштеп жүрүп, азыр если депутат болбосом, жүрүп калмакмын ушундай эле. Анткени мага мамлекеттик мындай жумуш жагат. Бул мен действительно кандай десем, орусча призвание деген ушундай болот. Сиз үчүн ийгиликтин сыры эмнеде? Көп иштеш керек, көп окуш керек, максатты коюш керек. Мындай прям сырым жок, ушундай ийгиликтердин сырлар менин оюмча ушундай болбойт да. Анткени ким көп мындай иштесе, көп убакытты жумушка кетирсе, окууга кетирсе, ошол албетте ийгиликке жетишет. Кээ бир адамдар Лондон, Парижди көргөндү максат кылышат экен да. Сиз эмнени көрүүнү же болбосо эмне кылууну армандайсыз? Же угунуу? Эми мага вообще Кудай берсе жашоодо хотя бы жарыкты көрсөм, ошол мага мындай абдан мен кубанычта болом да. Рахмат маегиңизге да. Ошол сиздин дагы. Сизге рахмат.